Кыргызстанда жарандардын укуктары жана милдеттери бирдей. Ага жараша мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын башка окуучулардай билим алууга толук укугу бар. Бирок шаардагы орто билим берүү мекемелеринде тиешелүү шарттардын жоктугунан коомчулуктун бул катмары билим ала албай келишет. Андыктан мындай текшерүүнүн уюштуруучулары айрым мектептердин абалынан кабар алуу менен коомчулуктун көңүлүн бул көйгөйгө бурууну көздөшөт. Шагызага ар бир мекемелерде мүмкүнчүлүгү чектелген адамга доступ жок да. Эч кайсы мекеме ишкана кире алат. Айрыкса мына азыр Сулайманов аймак кеңеште туруп атабыз. Ошо мекемеге киргени дагы улардын мүмкүнчүлүгү жок. Мүмкүнчүлүгү чектелген адам ар жыл сайын жылдын акырында справка тапшырышат, документтерин восстановление кылышат да. Ошо негизинде дагы булар келип бизден справка алганын мүмкүнчүлүгү жок, чүнкү бизде пандус жок. Шаардагы мектептердин абалы менен таанышуу үчүн активдүү жаштар менен бирге мүмкүнчүлүгү чектелгендер да келишкен. Алардын бири Гүлиза Музафар кызы. Ал учурда Керметоо мектебинде 9-класста окуйт. Бирок шарттын жоктугунан мектепке барбайт. Билимди үйдөн алат. Каарманыбыздын кыялы өзү теңдүү балдар менен бирге мектепке барып билим алуу. Мен да школдорго баргым келет, бирок ступенькалардан чыга албайм. Банда эмелер бар го, чыга тургандарчы. Ошондо мен менен возможность болсо чыга элем да, бара алат болчумун. Өзүмдүн үйүм дагы 4-чү этаж, ошонго кыйналам да. Кантип чыгасыз үйүңөн анан кийин? Атамдар өздөрү көтөрүп алып чыгат да. Мектептерде жөнөкөй бир пандустун жоктугунан жүздөгөн балдар орто билимге ээ боло албай келишет. Бул албетте демократиялуу деп эсептелинген өлкөдө мүмкүнчүлүгү чектелгендердин дискриминацияга учурап жаткандыгынан кабар берет. Балдар өздөрүнүн мисалында биздин мектептерде окууга такыр мүмкүнчүлүк жок экендигине ынанышты. Коляскада отурган балдар үчүн такыр шарт жок. 3 тепкичелек коляскада отурган бала үчүн чоң тоскоолдук. Ал эми 2-3 кабаттуу мектептердин ичинде атайын лифт жок. Имараттын ичинде пандус орнотуу азырынча эч кимдин оюна да келе элек. Рейдтин жүрүшүндө жаштар номер 13 мектептин ички шарттары менен таанышып, пандустун жоктугунун себебин сурашты. Камсанабай мектептин арткы жагында пандус бар деп жооп берген жетекчиликтин сөзүн улай, айтылган жерге барсак, ал коомдук уюмдардын бирине тиешелүү имарат экендиги белгилүү болду. Бул боюнча биз мектеп жетекчилигине кайрадан кайрылганыбызда, алгач такыр эле маалымат берүүдөн баш тартып, бир аз туруп ойлондубу, Айтор кайрадан маселени төмөнгөдөй түшүндүрдү. Мектебибиз авариялык абалда, анан капиталдык ремонттон соң борбордук кирүү жерине пандус коюш планда бар. Эмне үчүн буга чейин койгон эмес? Эми мен бул жерге директор болуп келгенимге 2 жыл болду. Эми бул жагыга мен ушул көйгөйдү чечип берем деген. 2 жыл аралыгында эмне үчүн чечип? 2 ай. 2 ай болду келген. Ооба, 2 ай. 1000ден ашуун окуучусу бар бул мектепте 13 мүмкүнчүлүгү чектелген бала билим алат. Мектеп жетекчилиги май айынан баштап капиталдуу оңдоо иштери башталарын жана пандус курууну Ош шаардык мэриясы каржыларын кошумчалайт. Бирок жетекчи болгонуна канча убакыт болгонун так айта албаган директордун сөзүндө канчалык чындык бар түшүнүксүз бойдон калды. Кенжебүй Маматсадыкова, Тайыр Аматжан уулу, Ош Берим жаңылыктары.